Бирөөдөн карызың болса тынчта уктай албайсың. Баткенде карызы бар адам карызды төлөй албагандан кийин өзүнө кол салган. Мунарбек Сейитбек уулуну сиз колдойсузбу? Колдосоңуз албетте бул видеого лайк басып коюңуз. Парижде өтүп жаткан мелдеште жарым финалга чыкты. KG Group компаниясынан сиз үй алган болсоңуз, жарыксыз калышыңыз мүмкүн. Эмне болсо дагы карапайым эл тарапка чечилсин. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Баткене карызын кайтарып бере албаган жигит өзүнө кол салды. Карызды улап келгенде айласын таппай өзүнө кол салган. Баткендин 25 жаштагы тургуну 865 миң сом карызын бере албай калып, алдамчылыкка барганын Баткен облустук милициясы билдирди. Ал кара пакетке доллар салгандай элес калсын деп бир куту вафли салып, акча алмаштырган жайга барган. Доллардын курсун сурап, акчасын алмаштырбай, колундагы пакети менен уна өткөн жолдон 100 метрдей баскан айтылды. Андан соң өзүнө бычак менен жарадар кылып, милицияга чалып, кара пакеттеги 25 миң долларын бейтааныш адамдар карактап кетти деп билдирген. Териштирүү маалында жигиттин калпы чыгып, пакетте акча эмес, вафли болгону, карызын төлөй албай, ушундай жолго барган аныкталган. Эми жигиттин жоругуна юридикалык баа берилет. Булак каршы медиа. Мунарбек Сейитбек уулу АКШда өтүп жаткан мелдеште жарым финалга чыкты. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбек уулу АКШда өтүп жаткан эл аралык мелдеште жарым финалга чыкты. 15 апрелде Колорадо штатынын Пуэбло шаарында USA Boxing International Open турнири башталды. Кыргызстандын атынан башкы машыктыруучу Данияр Төлөгөн уулунун жетекчилигинде 7 спортчу катышууда. Мунарбек Сейитбек уулу 1-8 финалдан баштап америкалыктарды 2 жолу утуп, жарым финалга чыкты. Ош мэринин оператору чыгып кетиптер снос кылыш керек экен деп түшүнүп калат экенсиң. О деп келинчегиң айтасың деп интернетте ар бир сөзү трендке айланып жаткан Оштун мэри Жеңишбек Токтурбаевдин видеолорун тартып жүргөн операторлору менен маектештик. Башында чуркагыбыз келбей жүрсө, эми чуркап көнүп калдык. Ар бир чыккан материалдарыбызга жакындарыбыз хит болуп жатасыңар дешет. Анан дагы сүйлөп жатканда о дегенден коркуп калдык дейт алар. Рейдке караңгыда чыгып калып жаткан учурда зымдарга илинип калган учурлар болчу. Кийимдер жыртылып, бутум тайып кетип, бактын талдары бетиме тийип, люкка түшүп кеткен учурларым болду. Таштаныдан секирип өткөн учурлар болот. Эми жытын айтпай эле коеюн. Азыр башка жолдо кетип бара жатып деле анализдеп карап, снос кылыш керек экен, чыгып кетиптир деп калат экенсиң. Жугат экен деди Амангелди Атазаков. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен тартипке баш ийбеген Бишкек. Бишкектеги Киев менен Бейшеналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги аялдама баарыбызга тааныш. Бирок бул жерде тартип деген нерсе такыр сакталбайт. Бишкек шаардык транспорт ишканасынын кызматкерлери тротуар менен эмес, автожол менен баскан жүргүнчүлөрдү токтотууга аракет кылышса, каршылык гана көрүшүүдө. Кимдир бирөө түкүрөт, кимдир бирөө жаман сөз айтып кетет, айрымдар атайлап угумуш болуп өтүп кеткен. Мамлекет шарт түзүп жатса, эл эмнеге баш ийбей жатат? Бул боюнча силердин пикириңер кандай? KG Group компаниясынын үйлөрү жарыксыз калат. Кылмыш иши козголду. KG Group компаниясы курган бир нече үйлөрдүн электр жарыгынын өчүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңештин жыйынында депутат Жаныбек Абиров билдирди. Анын айтымында ишкана жашоочулар 1,5 жылдан бери электр энергиясы үчүн төлөп келген акчаны өздөштүрүп алган. Тергөө иштерин прокуратура жана УКМК жүргүзүүдө. Жаныбек Абиров жалпысынан 750 үй бүлө жашаган 3-4 үйдүн электр энергиясы өчүрүлө турганын билдирди. Эске салсак, жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев курулуш компаниясы Электросила бөлүштүрүү компаниясына 21 миллион сом карыз экенин, акыркысы электр жарыгын берүүнү көздөбөй калганын билдирген. Булак Арча медиа.
АКШдан келген 18 тонна күрүч оштон жараксыз деп табылып, жок кылынды. Ош шаарындагы Кара суу темир жолу көзөмөл өткөрүү бекетинде АКШдан Мерси Корпус уюму аркылуу келген 18 тонна күрүчтү текшергенде ал пайдаланууга жараксыз экени аныкталды. Мамлекеттик жана эл аралык эрежелерге ылайык фитосанитардык коопсуздукту камсыздоо максатында бул күрүч Ош шаарында Таштаны полигонунда атайын кызматтардын көзөмөлүндө жок кылынды. Күрүчтү жок кылууга бажы, экология, санитардык көзөмөл жана башка тиешелүү кызматтар катышты. Булак Кактус Кежи. Кытайды киши өмүрүн алып жаткан катуу борон каптады. Ураган өз жолунда баарын талкылап, каза болгондордун ондогуну кабарланды. Ылдамдыгы 150 км/саатка жеткен шамал адамдарды учурууда. Өлкөдө кызгылт сары тынчсыздануу деңгээли жарыяланды. Бул экинчи деңгээлдеги коркунуч. Эң чоң зыян Хэбэй провинциясында болгон. Ал жерде борон ушунчалык күчтүү болгондуктан аны тайфун менен салыштырып жатышат. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кебиздин номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.